Талас шаарынын тургундары кандайсыздар? Сиздер үчүн жакшы жаңылык буюрса, Pesa сервис агентствосу Талас шаарында иштеп жатат. Буюрса азыр биз кирип жакшы маалыматтарды алабыз Европа боюнча. Эгер сиздер да келе бул адресин айта кетейин. Талас шаары, Кыргызстан банкы 2 этажы келип толук маалыматтар аласыздар. Буюрса аныктай каналга жазылып, лайк басып, колдоп туруңуздар. Саламатсыздарбы? Жүрүңүздөр биздин офиске. Талас шаарындагы офисибиз, биздин ширинежебиз иштейт. Бияка кененирээк маалымат алам десеңиздер, келип ушул офистен ширинежеден толук маалымат ала бересиздер. Саламатсыздарбы? Кененирээк маалымат үчүн офиске кайрылсаңыздар болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз ошол интернет аркылуу көрүп келип отурабыз. Ошо Европа жака кетейин деген ой бар эле. Ошол толук маалымат берип кое аласызбы? Жакшы, биз Европага Германия, Литва, Франция, Польша, Венгрия мамлекеттерине жүрүп атабыз. Венгрияга биз электромобиль чыккан заводдорго жүрүп атабыз. Польшага завод, ал деле ошондой завод. И анан кийин строительство. Литвага дагы строительство. Германияга бизге водительдер керек. С категорияда 3 жылдан өйдө болуш керек. Францияга Ницца деген шаарына строительдер керек. Дагы толугураак дагы эмне суроолоруңуз болот? Толугураак маалымат алганга мага эме семейныйлар барса болобу дейм. Бизде азыр семейныйларга Венгрия мамлекети аябай жакшы болуп жатат. Семейный дегенде биз аял күйөөсү кетсе болот. Кийинчерээк 1 жылда же 6 айда иштегенден кийин бала чакасын алдырса болот. Кандай айтмакчы, бул завод айтып атат, бизге жумушчу аябай көп жылга керек дейт. Аяка барып силерге ВНЖ карта жасалат 2 жылга. 2 жыл жумушка иштегенден кийин алар сизди толук түрдө биз компания тиешебиз жок болуп калат аякта. Сиз ошак менен сотрудник болуп, ошол жумуш менен Венгрия мамлекетине тургун болуп жашай берсеңиз болот. Бизге ылайыктуу ошол жумуш болуп калат. Семейныйларга эң жакшы ошол Венгрия мамлекети мен силерге совет бермек кичине. Налог боюнча кандай болуп калат? Налог бул 33% алат өзү официальный жумуштан. Анан кийин семейныйлардын өзүнүн эмеси бар, бонустары, өзүнүн мындай льготалары бар. Сиздин 3 балаңыз болсо, сизди толук түрдө Венгриянын закону боюнча налогдон бошотот. 2 балаңыз болсо 40 000 форинт үстүнө кошуп берет зарплатаңыз. Канча жашка чейин болуш керек балдар? Балдарыңыз 16 жашка чейин болуш керек. Койт балдарыңыз бул жакта болобу, жаныңызда болобу, бизге не имеет значения, аякчы көйлөгүнүн копиясын алып аласыз жаныңызга. Кийинчерээк биринчи өзүңүз барып, көрүп, обстоятельствону көрүп, андан кийин алдырам десеңиз, балдарыңыздын көйлөгүн алдырып аласыз. Биринчи 3 балаңыз болсо, 3-өнүн көйлөгүн копия кылып эле алып аласыз. Ага барганда сизге бонус болот. 3 бала болсо, налогдон албайт. Толук түрдө сиздин зарплатаңыз кандай иштесеңиз, ошондой түшөт. Тамак аш боюнча айтпайсызбы? Тамак аш обед учуру бул жумуштан берилет. Эми Европа мамлекети бул христианский мамлекет болгонго жараша биз мусулманбыз деп айттык. Анан может биз силерге акчалай берет. Акчалай силерге 15 000 форинт берип турат зарплатаңыздарга айына. Канча саат иштейсиз? Официальный өзү жумуш 5 күндүк, 5-дневка. Анан кийин 8 саат иштейсиздер. Эми биз сурадык, биздин кыргыздар эми иштейм деп келгенден кийин 12 саатка чейин коштур иштесиздер болот. 12 саатка чейин, анан суббота, воскресенье иштесиздер, уже суббота күнү чыксаңыздар 1,5 ставка, воскресенье чыксаңыздар двойной ставка. Анан 1 күндүк график работы 3кө бөлүнөт. Эртең мененки, түштөн кийин ночной. Түштөн кийин иштейм десеңиз 20% зарплатасы кошулат. Ночь иштейм десеңиз 40% кошулат. Суббота 1,5 ставка, воскресенье двойной, а 8 сааттан кийинки кошуп иштесеңиз уже зарплатасы кошуло берет. Ушул жакшы. Почасовой эле төлөнөт, э? Почасовой. Зарплатаны мен эмне дегенде айта албайм, ар кайсы кишинин өзүнүн статусуна жараша зарплата чыгат. Бойдокторго 18 жаштан 25 жашка чейин 15% налогдон бошотулат. Семейныйларга жана мен айттым ошондой. Анан кийин 45 жаштан нары болсо кишинин жашы, аларга эме отпускной дагы 10 күн кошуп берет. Ар бир балага 2 күндөн дагы отпускка кошулат. Сөзүңүз каралжы, ошол канча жаштан канча жашка чейин алып атасыздар? Жумушкабы? 18 жаштан 62 жашка чейин. Жумуш жеңил, жатаканаңыздар бекер болот. Даже жумушка барып келген проездной сиздерге 1 айга ачып берет.
сурай берет. Сиз ошо обедти төлөп берет деп атасыз, ошо. Обед үчүн төлөп берет. Анан кечки, эртеңки тамак бул өзүңүздөрдүн мойнуңуздарда болот. Жатаканаңызда бүт условия болот. Газ, плита полный. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө эле сезип эле 8 кишиден бир коттеджде 8 кишиден жашайсыздар. Сиз айтып атасыз, ошо суббота, воскресенье выходной да негизи 5-2 болгондо ошол суббота, воскресенье 26 өлкөнүн ичинде кыдырып жүрөбүз болот деп атасыз. Мисалы Франция, Германияга барып жүрсөк болобу? Болот. Мен кыскача силерге айтып кетейин. Көп кишилер бул ВНЖ карта ачылат десе ойлой берет, бул мен башка мамлекетке барып иштей берсем болот да, эмнеге болбойт депчи. Бунун мен айтайын, бул национальный карта. Бул силердин жумушуңуздарга байланыштуу. Сиздер если башка жумушка, то есть болбойт, башка жумушка. Башка жумушка кетем, бул третий лицо болуп атпайбы? Биз бу жерден сотрудничество тиги завод менен болот. Биз силерди жумушка иштейт деп биз силерге поручитель болуп жөнөтүп атабыз да. Анан кийин силер башка жумушка кетип калсаңыздар болбойт. Сиздердин услугаңыздар канча төлөйсүз ошондо? Биздин услуга эмес, бул биздин программа. Программа өзү $650 болот. Билет өзүңүздөрдөн болот. Билет примерно азыр биз жакында алдык, $400 өйдөрөк экен. Эми визаны чыккандан кийин бир аз убакыт өткүзүп туруп билет алабыз. Эми силер деле билетти өтө кымбат алганга аракет кылабыз. Дагы бир суроо сизге. Үй шартында, үй шарттарын айтып берип коесузбу? Кандай эмелери бар? Стиральный машинка барбы? Кандай условияларын айтып берип коесузбу? Ал Ницца биз азыр чоң завод менен сүйлөштүк. Континенталь, Валио деген бул Вестерн деген шаарында экен. То есть бул завод ар кайсы жеринде бар экен да? Ар кайсы областарында. Ар кайсы областына. Азыр бизде Alpino деген заводубуз, бул Будапешт экен. Анан кийин Вестернде Валио, Континенталь деген чоң заводдор бар экен. Анан жатакана бул жана Балатон деген чоң көлдүн, чоң эменин суунун жанында экен. Коттедж. Анын ичинде стиральный машина, даже посудомоечный машинеңизге чейин экен. Жатакананын эми бул туристический коттедждер болчу экен. Анан биздин директор барып өзү сүйлөшүп, бизге кыргыздарга жакшы условия түзөйүн деп, жакшы коттедждерди снимать этип деп, буюрса сиздер барсаңыздар, жакында биздин визасы чыккандар Кудайым буюрса барат. TikToктон биздин өзүбүздүн барактан көрсөтсөздөр болот. Дагы бир суроо, ошо мен ойлондурган суроо, тил боюнча кандай болот ошону айтып койсуз. Кайсы тилди билиш керек? Тил жагынан биз эми окубаган, квалификация болбогон деп биз өзүбүз барып айттык. Не дегенде тилди англисче тилин да билбейт. Силердин компьютериңарды, силердин станогуңарды жакшы түшүнбөйт деп биз силерге договорду ошентип айтканбыз. Орус тилинде болот. Орусча барган, ака барганда силерге жаныңыздарда переводчик болот, же может сиздердин бригадириңиздер, силердин может супервайзериңер өзүңөрдү түшүндүргөн, орусча түшүндүрөт силерге. Анан жаныңыздарга эме коюп эметебиз. Айтып кеттиңизби, жана ар кайсы кишиники зарплатасы ар кандай болуп калат деп, ушул кененирээк маалымат берип койсо түшүнбөй калдым да жакшы. Бул зарплата деген бул мына карап туруңуз элементарно, бул 18 жаштан 25 жашка чейин 15% налогтон бошотулат. Бул Европа мамлекети, бул налог алат 34 или 33%. Сиздин убактыңыздан, сиздин иштеген менетиңизден, зарплатаңыздан 33% налог алат. И анан кийин бойдокторго 25 жаштан нары болсо налог алынат. Көрүсүзбү? 25 жаштан нары уже 100% налог алынат. Анан кийин жанагы балалуу болуу, балам бар, биякта тиги десеңиз, bir balansda 15% неме берет. 16 жашка чейин болсо. 16 жашка чейин 15.000 форинт берет. 2 бала болсо 40.000 форинт берет. 3 балаңыз болсо толук түрдө сизге 100% налогтон бошотулат. Жана айта кеттиңиз, ошол бизде биякта Таласта туугандар бар, кете берсе да тааныштар бар, достор бар дегендей, алар Германияга окууга бар деп калдыңыз, Японияга бар деп калдыңыз, окууга депчи. Ошол кайсы тармакта окууну окуйт, анан бул жерде дагы IT компьютер услугаңыз бар деп атасыздар, эми бияктан окутабыз деп ошол кененирээк маалымат берип коюңуз. Биз азыр буюрса биздин оюбузда биз ремонт кылдык, буюрса биздин офистин жанынын ичинде эле компьютерный курс
Анан кийин эмеси да ачылат, английский курс, немецкий курс. Бунун Талашка азыр ачылды, буюрса уже ачылат. Уже аз калды, уже ремонтторун бүтүп калды. Компьютерный курс, английский курс, немецкий курстардын баары ачылат. Не дегенде бунун баары биздин жакшы саясаткерлерге эми кыргыз элибизди өзүбүз көтөрүп, өзүбүз эметпесек, биздин студенттер жакшы Германиянын жакшы окуу жайында окуганды биз баарыбыз каалайт болушубуз керек. Германияда жакшы бизде IT окутулат, азыр дүйнөнү программирование бүттүгү башкарып атпайбы. Эми ошондой жакшы эме алып келдик. Окуу жайдан договор эме түзүп келдик. Буюрса өзүбүз окутуп, Талас областынын тургундары келип бизге кайрылып жүрсөтөр болот. Өзүбүз немецкий тилин окутуп, дайындап эмки жылга английскийни окутуп, компьютерди окутуп, биз толук түрдө эмки жылга Германияга окуу жайга дайынданганга биз толук түрдө жардам беребиз. Ремонт болот депсиздер, ошолорду көрсөтүп коесуздар да. Буюрса биз бул помещение ичи чоң болчу, биз бөлүп ремонт кылдык. Буюрса бияка бизге доску алып келдик, бүттүгүн турмуштук. Кудай буюрса саналуу күндөр калды. Бу жерде компьютерный курс болот, бул жерде немецкий языктан курстар болот, английский курс болот. Не дегенде толук биздин жумуш менен издеп окуу жайга барам дегенде эмесе болот, кайрылсаңыздар болот, келип толук маалымат алып келесиздер. Бул подготовительный болуп калды. Подготовительный биз 30% мындай адамды дайындайбыз да, чтобы тияка барганда өзүнүн ели эмес, өзүнүн жери эмес, бирок дайынданып барган бул менин оюмча жакшы деп ойлойм.